улак жана карышкыр. Илгери өткөн заманда токойдо бир эчки жашаган экен. Анын 7 улагы болуптур. Ал бир күнү: улактарым, чунактарым, жериниме сүт, жем алып келейин. Токойдо ач карышкыр бар. Эшикти ачпай отургула, деп эчки токойго жөнөйт. Эчки акырын оттоп токойго кирген сайын аңдып турган ач карышкыр куйругун акырын шыйпаңдатып эчкинин үнүнү көздөйт, жылып жөнөйт. Акырын келип: улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, келиниме сүт, жем алып келдим дегенде улактар: жок, энемдин үнүгө окшогон жок, деп улактар эшикти ачпай коет. Ач карышкыр акырын жылып токойду аралап кирип кетет. Ошол мезгилде кайрадан эчки үйүнө келет. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, желиниме сүт, жем алып келдим деп. Ушинтип күн кеч кирет, уйкуга кирет улактар. Эртеси таң атат, эчки кайрадан токойго жөнөйт. Акырын эчки оттоп токойду аралап кирген сайын аңдып турган ач карышкыр куйругун шыйпаңдатып акырын эчкинин үйүнү көздөй жөнөйт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, желиниме сүт ап келдим дегенде улактар эшикти ачып жиберет. Ач карышкыр улактарды жеп салат. Кичинекей улак мештин жанына бекинип калып кетет. Ач карышкыр акырын сыртка жөнөйт. Ошол мезгилде энеси келет. Кичинекей улак болгон окуяны энесине айтып берет. Эчки ыйлап болтурса, ач карышкыр келет. Келип: эчки, мен сен улактарыңды көргөнүм жок, мен сен улактарыңды жегеним жок, деп жооп берет. Ачууланган эчки каттуу барып карышкырдын курсагын жара салат. Ошол мезгилде улактары секирип чыга келет. Эчки 7 улагы менен бактылуу